Салам достор, сиздер Аха Кечинин өзүнүн өзү өнүктүрүү боюнча YouTube каналындасыздар. Бүгүн биздер менен абдан маанилүү, бирок ошол эле кезде абдан оор тема боюнча сөз кылабыз. Бул баланы жалгыз бой тарбиялоо. Көпчүлүк ата-энелерде ушундай бир калыптанып калган бир жалган же болбосо чектеген установкалар бар да. Баланы жалгыз бой тарбиялоо бир кандайдыр бир сөз кесепеттүү, жалгыз баланы толук кандуу тарбиялоо мүмкүн эмес деген. Бүгүн мен ушул мифтерди дейин жокко чыгаргым келет. Анткени жашоо бул жашоодо бардык нерселер болушу мүмкүн. Жашоодо толук үй бүлөлөр бар, толук эмес үй бүлөлөр бар. Жашоодо дайыма биз бирөөнү жоготобуз, бирөөнү табабыз. Жашоодо бир күнү кубанабыз, бир күнү сүйүнөбүз. Бул нерселерди кабылдоо менен гана ар бир адам өзүн бул дүйнөдөгү ордун таба алат, бактылуулукка жете алат. Ошол эле сыяктуу жалгыз бой баланы тарбиялоо бул өкүм эмес, бул приговор эмес да. Ошондуктан болгону кандайдыр бир мен өзүмдүн жеке тажрыйбамдан десем болот, бир нече бир орчундуу бир моменттерге, учурларга токтолуп кетким келет да. Адатта ата-энелер ажырашкандан кийин мындай бир чоң ката, мен көп кезиктирген мындай катачылык кетиришет да ажырашкан ата-энелер. Бала апасы менен калса, атасын желмогуз мокочо көрсөтүү, же болбосо тескерисинче бала атасы менен калса, апасын желмогуз катары көрсөтүү, бул өтө кеңири тараган катачылыктардын бири. Урматтуу ата-энелер, аталар, апалар, ата-эне аял күйөөсү ажырашканда бул проблема ошол эки адамдын ортосундагы гана проблема. Балага анын эч кандай тиешеси жок. Бала атасын да, апасын да бирдей жакшы көрөт. Атасы дагы өзүнчө, өзү билгендей баласын жакшы көрөт, баласы, апасы дагы баласын ошондой эле жакшы көрөт да. Анан бул жерде эч кандай тиешеси жок, баланы ошол конфликтке аралаштыруу чоң катачылыктардын бири да. Адатта биздин маданиятта көпчүлүк учурда ата-энелер ажырашканда бала көбүнчө апасы менен калат да. Анан тай жагы, тай энеси көбүнчө колдоого алып, балким чогуу жашатып үйүнө, тайжелери колдоо көрсөтүп бакканга жардам беришет да. Анан бирок ушул жерде мындай бир мен көп угам да. Сен дейди атаң. Тим эле атаң атасы бир кыйын кишиден бешбетер атам деп алганын. Атаң бир нормальный киши болсо, же болсо бир адам болсо, ушинтип сени таштамак беле деген сыяктуу бир жөн жай отурганда, бир мындай жөн эле, кыргызча айтканда бир жөн эле айтылган сөздөрдү мен абдан көп угам да. Тилекке каршы бул жөн эле айтылган сөздөр баланын психикасына ушунчалык бир кыйраткыч күчкө ээ. Баланын кийин чоң жашоодо адам катары, инсан катары калыптанышына абдан чоң кесепети бар. Ошондуктан урматтуу жалгыз бой апалар, сиздерден мен өтө суранып кетет элем, баланы ушул нерседен коргоңуздар. Ооба, тай жагы жардам берип колдоо көрсөткөн абдан жакшы. Бирок сиздер бир шарт менен да, баланын психикасына дуу кетирбегенде, бир шарт менен балама атасы жөнүндө эч кандай жаман сөз айтпайсыздар деген шарт коюңуздар. Эгерде бул шартты аткаруу мүмкүн эмес болсо, анда ал колдоосуз эле балаңызды өзүңүз тарбиялаганыңыз сизге алда канча пайдалуу, балаңызга дагы алда канча пайдалуу. Ооба, убактылуу кыйынчылыктар болот, бирок бала чоң жашоого аттанганда сиз анын кандайдыр бир мындай жакшылыктарына көбүрөөк күбө болосуз да. Анткени ар бириңиздер өзүңүздү элестетип көрсөңүздөр, сиз ойлонуп көрүңүз, атаңыздын акмак болушун каалайт белеңиз? Жок, эч ким бир акмак адамдын баласы болушун каалабайт. Эмне үчүн анда сиз ушул азапка балаңыз салып жатасыз? Эмне үчүн балаңыз өзүн мен бир акмак адамдын баласымын деши керек? Эмне үчүн балаңызга ушул сыноону берип жатасыз? Эми элестетсеңиз, бала кичинекей кезинен баштап, менин атам акмак, келесо мени таштап кеткен, мени жакшы көрбөйт. Мен атам эч качан мени жакшы көргөн эмес деген сезим менен чоңойгон бала, албетте бул толук кандуу инсан эмес. Жана анын келечектеги азабын сиз гана тартасыз. Ошондуктан урматтуу апалар, сизден ушунчалык суранып кетет элем,
жолдошуңуз менен мамиле ар кандай болушу мүмкүн. Бирок балаңыз үчүн мындай бир позитивдүү атанын образын түзүп бериңиз. Бул сиздин балаңызга кылган эң чоң жакшылыгыңыз. Таптакыр позитивдүү бир жакшы нерсе айтканга мүмкүн эмес болсо күйөөңүз жөнүндө, жок дегенде жаман нерсе айтпаганга аракет кылыңыз. Бул, урматтуу ата-энелер, баланы жалгыз тарбиялоодогу алтын эреже, биринчи эреже. Экинчиси, дагы бир маанилүү учурга токтолуп кетким келет. Бул эне бала толук кандуу, жалгыз толук эмес үй бүлөдө толук кандуу чоңоюш үчүн баланын эне ошол фактыны мындай кабылдашы керек, кабыл алышы керек. Эне өзүн орусча айтканда ушемленный деп коебузго, же болбосо ущербный сезбеш керек да. Эне өзү ооба жашоодо бардык нерсе болот. Ооба жашоодо толук кандуу үй бүлөлөр бар, толук кандуу эмес, башка айтканда толук эмес, жалгызбой үй бүлөлөр бар. Бул нормалдуу эле көрүнүш. Бул менин жамандыгыман, же болбосо менин кандайдыр бир кемчилигим үчүн ушундай болду деген ойдон эне өзү алыс болуш керек. Эне өзү менен өзү иштеши керек да. Эне өзүн толук кандуу сезгенде, эне ушул фактыны кабыл алганда, эне жалгызбой өзүн бактылуу сезгенде, бала дагы бул фактыны кабыл алат. Бала дагы мындай ущербный сөзбөйт өзүнө, мен атам жок, же болбосо апам жок, мен жалгыз өсүп атам. Ал бул реалдуулукту кадимкидей реалдуу катары кабыл алат да. Анан апасынын же болбосо атасынын бактылуулугун көргөндө бала түшүнөт. Жашоодо мындай да болушу мүмкүн экен, мындай да болушу мүмкүн экен. Менин практикамда мындай бир окуя болгон. Ошол ата-энелерге арналган 1 айлык курстун алкагында бир ошол баласын жалгызбой тарбиялап жаткан бир апа кайрылды да. Мен балам 11 жашта. Анан ушул 10 жашынан баштап ушундай бир терс жүрүм-турум пайда боло баштады. Кичине бирденке айтсаң эле, атам болгондо мындай болмок эмес. Же болбосо кээде үйүнөн качып кетип, ушул сыяктуу бир ушундай апасынын мазасын алып жаткан экен да. Анан ошондо мен апасы менен кенен кесири мынтип сүйлөшүп баштап, кандай болуп ажыраштыңыз эле, бүгүнкү күндө жолдошуңуз менен мамилеңиз кандай, өзүңүз ушу баланы жалгыз тарбиялоого мындай мамилеңиз кандай деп ушинтип суроолорду берип баштаганда, апасынын көзүнөн мынтип жаш айланып, жаштары мынтип мөлт-мөлт агып баштады да. Ошондо андан кийин ушул нерсе баланын ошол жүрүм-турумунун тамырын биз ошондо апасынан таап чыктык да. Себеби апасы өзүнүн башында ушундай установкасы бар болгон экен да. Мен ошол баланы жалгыз тарбиялоо бул туура эмес. Баланы жалгыз тарбиялап мен азап чегип атам, мен куурап атам. Мен жалгыз тарбиялашым керек. Ошо мен күйөөм болгондо таптакыр башкача болмок деген установкалар менен ал апа ошо баласын тарбиялап келген. Албетте муну ал көргөзбөгөнгө аракет кылган да. Эч качан баласына бул туурасында айткан эмес. Бирок бала биздин эмоционалдык контакт аркылуу, биздин вербалдык эмес белгилер баарлаш аркылуу бала баары бир бул нерсени сезет. Ошондуктан биринчи кезекте апалар өзүңүздөргө кам көрүңүздөр, өзүңүздөр менен иштешиңиздер, өзүңүздөр ушул реалдуулукту кабылдашыңыздар керек да. Бул экинчи эрежеси. Үчүнчү сунуш, кеңеш бул балдарды айлана чөйрөбүздүн давлениясынан дейчи таасиринен коргоо да. Көпчүлүк учурда, айрыкча биздин маданиятта мындай деген түшүнүк бар да. Жалгыз бой же болбосо толук эмес үй бүлөдө чоңойгон баланы мындай аяш керек дегенчи. Баары анын атасы жок да, мынтип койгула. Анын атасы жок, ага мындай катуу сүйлөбөгүлө. Же болбосо байкушум деген эле бир эч кандай орусча айтканда безобидный эле бир караганда мындай кам көрүп жаткан сыяктуу сезилет. Бирок бул дагы балага мындай кыйратуучу күчкө. Бала дайыма орусча айтканда выученная беспомощность же болбосо жертванын ролу деп коет го. Бала ошол байкуштун ролуна акырындап көнүп баштайт. Анан бир убакта бала ишенет. Мен толук кандуу эмес турбаймынбы? Менин бир жерим кем. Баары мени аябай атышат, баары мени аяшы керек деп, анан ошол мээсинде нейрондук байланыштар пайда болот дагы. Анан бир убакта бала өзүн өзү аяп баштайт. Өзүн өзү ошондой кем чонтой сезип баштайт. Менин бир жерим кем.
Анан ушул установка бардык жашоонун чөйрөсүнө тарайт да. Бала бир нерсе кылып баштığında жок, мен бул колуман келбейт, анткени мен толук кандуу эмесмин да. Жок, мен муну жасай албайм, анткени мен толук кандуу, мен байкушмун да, мен толук кандуу эмесмин да. Жок, мен мындай кылам. Кыскасы бул установка андан кийин өмүр бою анын өзүнүн жашоосун, жеке жашоосун калыптандырганда дагы, жеке бир мамиле түзгөндө дагы ошол кадимкидей мындай тоскоолдуктарды, блокторду коюп жүрүп отурат да. Ошондуктан урматтуу аталар, апалар, баласын жалгыз тарбиялап аткан, бул дагы бир жолу айтам, бул өкүм эмес. Бул жашоодо бардык нерсе болот. Болгону биз ошол чындыкты, реалдуулукту кабылдоо менен, өзүбүз менен өзүбүз иштешүү менен жана өзүбүздүн бактылуулугубузду башка бирөөгө артпай, башка бирөөдөн күтпөй, өзүбүздүн бактылуулугубузга өзүбүз кам көргөндө бала ошого сугарылып, ошого багы сиңирип чоңоет да. Анан балага мындай бир сонун модель пайда болот. Адам кандай шартта болбосун өзүн өзү бактылуу кылат. Адамдын бактылуулугу бул анын өзүнүн жоопкерчилиги. Кандай үй-бүлөдө чоңойбосун, ал бактылуу болуш үчүн өзү кам көрүш керек. Бул жашоодо бул дагы чындык. Мындай да болушу мүмкүн. Жашоодо бул дагы реалдуулук. Бул дагы мындай да болушу мүмкүн деген нерсени кабыл алат дагы. Анан балаңыз дагы бактылуу, сиз дагы бактылуу. Мен силерге толук үй-бүлөдө болобу, толук эмес үй-бүлөдө болобу, дайыма гармония болушун каалайм. Анан дагы бир мифти туурасындагы учкай сөз кыла кетейинчи. Мисалы, сиз ойлонуп көрүңүздөр, айланаңыздарды карасаңыздар, толук кандуу эле атасы да, апасы да бар үй-бүлөдө толук кандуу эмес бала чоңоюшу мүмкүн. Ошол эле учурда толук эмес үй-бүлөдө бирок ушунчалык руханий жагы, эмоционалдык абалы өтө жогору бала дагы тарбияланышы мүмкүн. Ошондуктан бул нерсе өкүм эмес, жашоодон бардык жакшы нерселерди гана алганга аракет кылыңыздар.